Төлөс строй курулуш компаниясынын документи боюнча кеңири маалыматты сиздерге алып берели. Саламатсыздарбы? Сантехника, электричество бүт тарапка өзүбүздүн уруксат кагазыбыз бар. Мамлекеттик аттыбыз бул кызыл китебибиз. Негиздөөчүнүн өзүнүн атында экен бул кызыл китептагы Шаар куруу эмесинин корутундусу бар бул жакта. Көп кабаттуу үйгө деп назначениясын градсовет деп коет, орусча градсоветтен өткөргөнбүз бул. үйдүн сапаттуулугу дагы чындыгында жакшы экен. Бул үй бүткөнгө чейинки ар бир мыгын эсептеп чыксак, ошол ар бир мыгына чейин биз тегинибизди даярдап, стойкабызды графикти коюп туруп, ровно 1 жылдан кийин ушул убакта биз үйдү даяр кылып беребиз. 1 жылдан кийин кирип ремонтту кылып, кирип жашай берсе болот. Калган 1 жылы ушул жерде жашаганча турат. Квадрат метри 70 миң сомдон 1 квадрат метр чыгат. Азыркы учурда уже 4 күнүн ичинде 10дон ашык квартира сатылды. 4 күнүн ичинде жакшы бир сатуулар болуп атат. Сонун бир батирлердин ээси болуп калсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга сунуштайбыз жана документини так экенине дагы бир рет кепилдикти берип жатабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атыжан Назир Мамасултанов. Бул чыгарылышта сиздер үчүн аябай сонун бир кызыктуу маекти куралы деп келдим. Анткени баарыңыздар эле сурап жаткан Төлөс строй курулуш компаниясынын документи боюнча ушул квадрат метри канчадан жана үйдүн сапаттуулугу жөнүндө кеңири маалыматты сиздерге алып берели деп турабыз. Биз болсо азыр интервьюну ушул Төлөс курулуш компаниясынын техника боюнча директору Маматулу Мээринбек менен маектешебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кандай жакшыбысыздар? Жакшы, шүгүр. Өзүңүздөр келдиңиздерби? Шүгүр, абдан жакшы. Ушул көрөрмандарга биздин жалпы кыргыз элине бир аз амандашып алалы, андан ары баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүнкү чыгарылышта биз ушу Назир келип эметкен үчүн Төлөс строй курулуш компаниясы кандай жаралган, кандай иштерди кылган буга чейин, именно ушул магнат турак жайы боюнча толугураак маалымат берели деп бүгүнкү даярдандык ошол. Андыктан урматтуу көрөрмандар, бизге жакыныраак келиңиздер, лайктан басканча бир колдоп туруңуздар. Демек ушул Төлөс курулуш компаниясынын документациясы боюнча кенен таанышалы. Алгачкы суроо ушул фирма жөнүндө айтып берсеңиз. Фирма жөнүндө бул Төлөс строй курулуш компаниясы бул өзүбүздүн эле ушул Төлөс айыл өкмөтүнүн туругунун болот, учредители, негиздөөчүсү деп койсок болот. Анан мен ушу Төлөс строй курулуш компаниясында 10 жылдан бери эмгек сиңирип жүрөм. 2014-жылы ачылган негизи. 2014-жылы ачылып, ошодон бери эмгектенип көбүнчө мамлекеттик объектилерди көп курганбыз. Ошол эле биздин чек ара кызматкерлерине, улуттук коопсуздук кызматына, анан ар кайсы айыл өкмөттөрдө, мектеп, садиктерде көп объектилерди курганбыз. Анын ичинде азыр мына биздин негизги болгон күбөлүктөр менен тааныштырып коеюн. Бирси да 2014-жылы ачылган, 18-жылдан кайра перерегистрация болуп жаңылаганбыз. Экинчиси бул эми ар бир фирманын өзүнүн уставы болот. Ошого жараша биздин да уставыбыз. Анан кийин негизги биздин уруксат кагазыбыз бул Госстройдон алынган лицензия. Биздики лицензия экинчи уровеньде. Бүт керектелүүчү негизинен орусчалап айтканда общестроительный тармакта экинчи уровеньде, калгандары сантехника, электричество бүт тарапка өзүбүздүн уруксат кагазыбыз бар. Ушул Төлөс стройдун негизги документтери ушулар. Бүгүн атайын оригинал документтерди даярдап койдум эле азыр келем дегенмен. Мынакей урматтуу көрөрмандар, фирманын документтери ушундай экен, баардыгы так экен. Эч кандай күмөн санабастан ушул фирмадан сиздер дагы договор түзүп, сонун бир батирлердин ээси болуп калсаңыздар болот. Бардыгыңыздарга сунуштайбыз жана документини так экенине дагы бир рет кепилдикти берип жатабыз. Эми
Улантабыз дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар бул компанияда? Эми өзгөчө бул Магнат турак жайына өтсөк, Магнат турак жайынын жери Кызыл Китепте. Биздин мамлекеттик аттыбыз бул Кызыл Китебиз. Төлөө строй негизинен айтканда баягы азыркы шартта ар кайсы строй фирмалар, ар кайсы үй куруп саткандар, өзгөчө Бишкекте, Ош шаарында көп опыт болуп атпайбы бизге. Ошол жакка салыштырганда эң жакшы фирма бул бир киши директор болсо, бир киши хозяин болсо, ошол фирманын талашы жок, урушу жок, бүтөт деген кепилдик көбүрөөк болот экен да. Ошондой эле биздин учредитель дагы жалгыз киши, жер дагы мына жерди договор купли-продажабыз бар бул жакта. Жалгыз бир кишиге оформленный, ошо өзүбүздүн директорго оформленный жерди дагы бүт документтери, анан мына Кызыл Китеби боюнча бул жерде толук жазылып көрсөтүлүп турат. Мына көрсөң болот. Мынакей урматтуу көрөрмандар, ошол негиздөөчүнүн өзүнүн атында экен бул Кызыл Китеп дагы азыр Кызылкай шаарында курулуп жаткан Магнат турак жайынын Кызыл Китеби, Кызыл Китеп. Мынакей барактап дагы жакынырактан көрүп койсоңуздар болот. Эч кандай камсанабастан ушул батирден көп кабаттуу үйдөн сиздер дагы батирлүү болуп калсаңыздар болот. Мыкты. Ушундай Кызыл Китеби дагы жакшы экен. Абдан жакшы. Андан кийинки эле этап бул китепти, жерди алып алганыбыздан кийин бизге андан кийинкиси эле бул жердин эмеси болот да. Мындайча айтканда жер участогунун назначениясы деп коет, орусча айтканда. Жер участогу мисалы жер үй курганга, көп кабаттуу үй курганга деп өзгөртүлүп эме менен берет да. Мисалы кээ биркилер бак даракка отургузганга эле деп берет. Ошонун бизде шаар куруу эмесинин корутундусу бар бул жакта. Оригиналын мен алып койбоптурмун, копиясы болсо дагы бир сире көрүп коесуңар. Именно көп кабаттуу үйгө деп назначениясын Градсовет деп коет, орусча Градсоветтен өткөргөнбүз. Бул Кызылкай шаарынын депутаттары бириккен эме болгондо жыйындан ошол жерден өткөрүп беришет да. Муну ар бир орган менен макулдашып эме кылыпчы. Ошо. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, шаар куруу корундусу дагы моундай экен. Бул жагындагы сөз жок. Азыр сиздерге баса белгилеп айтат ушул нерсе, бул Кызылкай шаарында куруп жаткан Магнат турак жайы ушундай болуп түшөт. 8 кабаттан турат экен. Ал эми 7-этажга чейин кадимгидей батирлер, 8-этажы мансард болот. Мансард болот. Абдан сонун проект менен салынган жана үйдүн сапаттуулугу дагы чындыгында жакшы экен. Мен улам эле келип көрүп атам. Башка үйлөрдүн айырмачылыгы ичине киргенде эле, этажга киргенде эле билинип турат экен. Эмнеге дегенде диафрагма өзүнчө коюлуп кетет, ригель өзүнчө коюлуп атат ичинен. Ушундай бир өзгөчөлүктөрү бар экен. Мен стройканы жакшы түшүнбөсөм деле, бирок мага байкалып атат. Демек стройканы жакшы түшүнгөн адамдар келсе, 100% сапаттуулугуна өзүңүздөр көрөсүздөр дегендей. Анан эми ошол документ боюнча улантсак, документ боюнча улантсак, бизде андан кийинки эле ошол баягы жердин багытын өзгөртүп алганыбыздан кийин эле өзүбүздүн Кызылкай шаарынын АГЗ деп коет, архитектура шаар куруу корутундусу бар. Ошонун ичинде ар бир үйдүн, мисалы ар бир сырткы, бизде орусчалап айтканда наружный сеттер боюнча бардык тармактардан уруксат алганбыз. Мунун ичинен ошону назирге мен азыр көрсөтүп коеюн. Мунун ичинде могу жерде техусловия деп коет. Ошол техусловия сууга, газга, ошол эле электричествого, андан кийин бизде могу эң артыкчылыгыбыз ушул биз эмеге центральный отопление биздин өз шаар Кызылкай шаардык ТЭЦтен уруксат алганбыз. Ошолор келип өзүңөр тартып келип кошсоңор болот деген уруксат кагазын техусловиясын алганбыз. Могу жерден баштап ошол электричествонун эмеси, монча киловатт, 450 киловаттка өзүбүзгө отдельный трансформатор коюлат.
өзүбүздүн территорияда. Ошонун негизинде бул электричествого уруксат алган кагазыбыз. Андан кийинкиси ошол бул водоканалдан техникалык шарт деп ошол суу боюнча суу түтүктөрүн кайсы жерден тартабыз, кандай тартабыз деген ошол уруксат кагазы бул. Бул жерде көрсөткөн жолдун бияк башынан бияка алып келип киргизе турган. Андан кийинки бул Ошгаз филиалынан барып техусой алып келгенбиз. Ошол бул жакта өзүң көргөндөй бүт эмелер бар бизде. Ошгаздан уруксат бул. Андан кийинкиси баягы негизги немебиз бул биздин ошол ТЭЦтен уруксат алып, биз өзүбүз бияка кошконго уруксат алганбыз да. Отопление ошон үчүн центральный болот. Анан кантип алсаңыз Шаардык отопление. Шаардык отопление болот. Бүт сеттер Бардыгы шаарга карайт. Канализация бүт жактан ошол эле МЧСтин да уруксат кагазы бар. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бизге бүт нормаларга туура келет, сиңиттерге, госстройдун эмесине туура келет деген өздөрүнүн кол коюп кагазын беришкен бизге. Мынакей, урматтуу көрөрмандар, ар бир мекемелерден уруксат кагаздары бар, колдору коюлган, ушундай бир документке так компаниянын бири десем болот экен. Шаардык отопление, таза суу, электроэнергия боюнча жана ушул көп кубаттуу үйгө эмне керек болгонусу бардык документтерини бүтүрүп анан кийин башталган. Бул жагына кепилдик, Бул жагына биз гарантия беребиз, орусчалап айтканда 100% гарантия беребиз. Абдан жакшы. Мынчалык деңгээлде ачык гарантия бербейт көп компаниялар. Бул ишеничтүү компания болгондуктан, өзүнүн документине так болгондуктан кепилдикти берип чыгат. Абдан жакшы. Дагы эми андан кийинки эле уруксат кагаздардан бул бүт ар бир органдардан уруксат алгандан кийин биз проектибизди, өзүбүздүн проектибизди экспертизадан өткөрүп чыкканбыз. Бардык эмеси ошол мамлекеттик экспертизанын заключениясы деп коет, корутундусу. Бардык нормаларга, мамлекеттик сиңиптерге туура келет деген кагазда бул Госстройдон уруксат берилген кагаз. Ошол эле ошонун арасында муну деле кошуп кетиш керек. Кызылкиянын жерин инженердик изыскание деп коет, бул жердин катмарын текшерип канча баллга туура келет деген бул жетиктөөгө 9 баллга расчет болгон здание биздики. Бул турак жайыбыз 9 баллга 100% расчет болот деген мындай рамалар менен биз эсептеп чыгып, ар бир эмени кайерге кандай нагрузка келет деген расчет менен бүт электронный расчет берилет дагы. Ошонун негизинде анан бизге заключение берилген, бара биринчи башында көрсөткөнүбүздөй. Ошол заключениялар расчет болуп кеткен. жакшы, өтө сонун 9 баллга чейин туруштук берүүчү ушундай бир эсептеп мамлекеттен өзү уруксат берип, ушундай бир документтерди даярдап анан башталат. Ал эми кийинки болсо бул документтер боюнча бул рабочий проект деп коет, бизде основной проектибиз бардык мисалы өзүбүздүн эле Кызылкия шаардык архитектурасынан уруксат алынган бул проектлер согласовать этилген. Ар бир проектибиз бул жерде биздин архитектуралык шарттан баштап инженердик коммуникацияга чейинки полный проектибиз бар. 100%ге дайындап алып туруп, эсебин чыгарып туруп, анан кийин курулушту баштаганбыз биз. Ошол эле бул проект боюнча айтып кетсем, бул мисалы архитектуралык эмелер, бул жерде ар бир листтеринде, бул оригинал проектта листтеринде Кызылкия шаардык архитектуранын эмеси турат, макулдашуулар, печаттары турат. Ошол эле бул проектте ар бир кимге тиешелүү болсо, мына бул экспертизанын заключениясын бергенде ошол текшерилип чыкты деген, каралды деген печаттары бар. Ар бир проектте ушундай баарын биз мамлекеттик экспертизадан текшертирип, макулдаштырып алып туруп, анан кийин стройканы баштаганбыз да. Эң сонун бир көрөрмандарга да бир аз көрсөтүп коеюн, мынакей. Бул ошол проекттин оригиналы экен. Бардыгыңыздар көрүп койсоңуздар болот. Чындыгында мынчалык деңгээлде
көп адам, көп компания уруксат кагаздарын албай эле баштай беришет. Бул компанияда кепилдик 100% экенине дагы бир далил. Сонун. Сол эми бул жак калган проекттер болсо, бул ар биринде ушундай макулдашылган. Муну ар бир кардар келип бул жерде мен боломбу, башка кыздар болобу, сатуу бөлүмүндөгү мага ушул документтер неси бар деп эметсе, биздикилер көрсөтүп, түшүндүрүп берет. Азыр эми баягы бир чоң интервью кылалы деп назир айткандан мен атайын оригинал документтерди даярдап тургам. Кардарлар келгенде мен бул жака копияларын, билерин ар бир документти калтырап, любой убакытта келип сураса көрсөтүп, далилдеп бергенге даярбыз. Бардык ушундай бир келишимдер, бардык ушундай проект боюнча, эме боюнча рабочий проекттер бул. Ар бир пункт боюнча сууну каяктан тартып келген, суунун түтүкчөлөрү кандай толщинада болуш керек, кайсы диаметрде болуш керек деген до мелочей ар бир мыгына чейин эсептелген проекттер. Анан бул мен негизинен өзүбүздүн ушул магнат турак жайы боюнча айтып кетсем, бул орусча айтканда монолитно-каркасный здание болот, общий айтылганда. Анан кирпичный заполнение деп коет, бул кирпичный заполнение деп. Бул кирпич жөн эле ограждающий конструкциянын ордун аткарат. Кирпичти жөн эле тосмо катары иштетебиз, бирок биз именно өзүбүздүн илгертен калган бышкан кирпич менен, бышкан кыш менен дуалдарын, пайдаларын тургузабыз да. Анан негизги мына азыр сүрөттү көрүп эле баардыгы кооз кылып койду, башка кылып койду. Анан кийин кандай бүтөт дегендерге дагы бир жолу айтып кетейин. Бул сырты керамогранит болот. Өзүбүздүн азыркы заманбап технологияга жараша нивелируемый фасад деп коет. Сыртынан базальт менен утепление болуп, анын сыртынан влага ветрозащита болот дагы. Анын сыртынан каркас топулуп туруп, ортодо кафелда, биздин кыргызча айтканда керамогранит кафел менен коюлат дагы. Ортосунан шамал өтмө болот да, ошо кафел менен ичинде. Ушул система азыркы учурда эң көп таркаган, анан көпкө туруштук бере турган система болуп атат да. Ошон үчүн биз именно ушул эмени тандаганбыз. Дагы бир эмеси бул могу жерде көрүп турасыздар, биз кондиционерлердин ордуларын коюп кеткенбиз. Кайсы жерге кондиционерди баягы сырткы тарабына ар ким ар кайсы жерге коюп, ызы чуу кылып, внешний эменин архитектуралык облигин бузбаш үчүн ушундай эмеге. Каерге коюлушу ар бир батириге өзүнчө бир ылайыкташтырылып коюлат. Өзүнө ылайыкташтырылып, даже ар бир эмебиз биздин кондиционер коюлгандан кийин анын конденсат тамчылары, суу тамчылары агат, аларына чейин түтүктөрдү коюп биз ордунда жасап коюп берип кетебиз да. Болгон эле ушул биздин кардарлар киргенден кийин өздөрү ремонт кылышат, кирип жашай турган условия. Демек өздөрү келип орнотуп, ар ким ар жерге коюп алыш деген нерсе жок. Ооба, андай жок. Буюрса компания өзү коюп берет. Биз даяр ящиктерди коюп беребиз, сырткы ящиктерди коюп беребиз. Кийин каалаган кардар өзү каалаган кондиционерди койсо, мисалы, именно ошол ящиктин ичине коет. Биздин общий караганда сырткы архитектуралык облигибиз бузулбайт да. Сырткы көрүнүшүбүз бузулбайт. Жакшы. Эң сонун мына ушундай бир өзгөчөлүктөрдү сиздерге түзүп берип жаткан Дөөлөс строй курулуш компаниясы. Эми сатуу бөлүмүнө келсек. Сатуу бөлүмү кандай болуп атат? Продажа эми ачылды. Башкалар котлованында сата баштаса, силер 3-кабатка көтөрүп анан кийин сатууду баштатасыздар. Эми сатуу бөлүмү боюнча өзүңүздөр билесиздер, биз стройканы баштагандан бери эле өз күчүбүз менен көтөрүп келатабыз. Бул өз күчүбүз менен көтөрүп келатабыз дегендин артында көп сөз бар да. Бул азыр мамлекеттик органдар дагы ушундай условия коюп койду. Стройканы баштайсыңбы, өзүңө запаска акчаңды шотуңда көрсөтөсүң, же болбосо кандайдыр бир кредитке алам же башка алам деген кагаздарды көрсөтөсүң, анан кийин уруксат бере турган жаңы Госстройдун эмесин нурда ушундай положение чыгарып койгон. Ошонун негизинде биз өз күчүбүз менен баштап, шотубузда акчабызды көрсөтүп, үйдү бүткөнгө чейинки бүт шартыбыз бар деп туруп, анан кийин баштаганбыз. Мындан кийинкиси дагы биздин баягы графиктер бузулбайбыз, анткени биз сырттан кардарлардан акча күтүп стройкабыз токтолуп калат деген суроо жаралбайт да ортодон.
үй бүткөнгө чейинки ар бир мыгын эсептеп чыксак, ошол ар бир мыгына чейин биз тыйыныбызды даярдап, стройкабыздын графигин коюп туруп, анан иш баштаганбыз да. Ошол анан сатуу жагына келгенде, азыркы учурда 3-4 күн эле болду сатып баштаганыбызга. Азыркы учурда бир 10дон ашык батир уже сатылып кетти. Алдын ала брондошуп, акчаларын которушуп сатып атышат. Азыр баягы эме боюнча келсек, планировкалар боюнча келгенде 1 комнат, 2 комнат, 3 комнат батирлер бардык эле варианттарынан пока бар. Бирок бизде эме мындай түзүлүш болуп калды да, буга чейин фирмалар котловандан сатып, баасын арзаныраак кылып, анан срокторун узак кылып башталган. Көтөрүлгөн сайын кымбаттап, көтөрүлгөн сайын кымбаттап эме кылып атканда, биз азыр бир продажага чыгардык. Буюрса 2 ай, 3 айдын ичинде сатып бүтөбүз деген пландабыз да. Башынан расчет алганбыз. 2 ай же 3 ай ичинде сатып толук бүтүрөбүз. Азыркы учурда уже 4 күндүн ичинде 10дон ашык батир сатылды. Анын наркы кагаздан да көрсөтсөк болот. Бүгүн эле эмелер менен, клиенттер менен эме болуп, биринчи этаждан сатылган квартиралар буякта турат. Биз уже сразу броньго түшүрүп, LDR дейт. Жакшы. Бул жакта сатылгандар бар. Бул жакта фамилияларын көбүрөөк толук жазбагыла деп эметкен үчүн экинчи этаждан сатылган квартирлер бар. Мына урматтуу көрөрмандар, продажа ачылганда болгон 4 күн болду. Ошол 4 күндүн ичинде жакшы бир сатуулар болуп атат. Айтайын дегеним, сиздер дагы ушул эң ыңгайлуу Кызылкаш шаарынын центринде жайгашкан көп кабаттуу үйдөн батыр алып алсаңыз болот. Чет өлкөдө жүргөндөр батыра койгонуңуздар деп коеюн. Анткени аларга көп маалыматтар жетпей калат, ошондуктан мен маалыматтын дүйнө жүзүнө жеткирип бергенге аракет кылайын. Отабыз кеттик. Эми шарттар боюнча айтып кетели, толугураак ушу көп эле ошол кызык болуп атат болуш керек. Бизге дагы улам телефон чалган сайын эле ошол вопрос кандай шарт менен канча жылга бөлүнүп төлөнөт деген суроолор көп келип атат. Биринчи очередте бул бизде 30% биринчи төлөм сөзсүз каралат. 30% төлөйсүздөр, калган сумманы 2 жылга бөлүп төлөйт. Калган сумманы 2 жылга бөлүп төлөсө болот. 2 жылга бөлүп 24 айга биз калган сумманы бир кошуп коелу эле, ошол бойдон бөлүп беребиз. Алмашуу жолдору кандай болот? Алмашуу жолдору азыр эми көбүнчө автоунаа эме болуп калды. Бизде ошо автоунааны алмашуу жолун карайбыз. Баарына кызыктуусу канчадан болот? Квадрат метри канчадан болот? Эми квадрат метри ачыгын айтыш керек, бизде может кичине кымбатыраак болуп аткандыр башка Кызылкия шаарына салыштырмалуу, бирок өзүбүздүн баягы куруп аткан стройкабыздын негизинде, сапатынын негизинде, анан ошол эле мына ушунча документтерди даярдап, бүт баарын мындайча орусча айтканда идеальный точно коюп алып туруп, алдыбызга графикти дагы точно коюп алып туруп эсептеп чыкканыбызда бизге 70 000 сомдон 1 квадрат метр чыгып атат. Андан кийинкиси бул баары эле сураганы срок деп сурашат да, адамдар акчаны төлөп коюп 3 жылдап, 4 жылдап күтүп документтер бүтпөй жүргөн убактар болот да. Биз мына 2 жылга бөлүп төлөөнү берип атабызбы? Ровно 1 жылдан кийин ушул убакта биз үйдү даяр кылып беребиз. 1 жылдан кийин кирип ремонтту кылып, кирип жашай берсе болот. Калган 1 жылы ошол жерде жашаганча төлөйт. Демек 1 жылдын ичинде бүтөт бул батирлер. Ошо 1 жылдын ичинде бүтүрүп биз элге ремонт кылып беребиз. Кандай гана сонун мүмкүнчүлүк, урматтуу көрөрмандар, 1 жылдын ичинде бүтөт, дагы 2 жылга бөлүп төлөп болот да. Кийинки жылында ичинде жашап туруп төлөсө болот. Ооба, жашап туруп төлөй берсе болот да. Ошол себептен дагы биздин сроктор баягы элде болуп 3 жылга, 4 жылга бөлүп бере алганыбыздын себеби дагы ушул. Демек ошондо 2026 жылга Кудай буйрса июнь айында, экинчи кварталы болуп атат ошондо. 2026 жылдын 2 кварталына буйруса батириңиздерди өз колуңузда аласыздар. Андан ары ичин ремонт кылып, кирип жашаганча кийинки жылдыкын төлөй берсеңиздер болот. Жакшы бир мүмкүнчүлүктү сиздерге жаратып турган Төлө строй курулуш компаниясы. Жакшы, мага жакты. Абдан сонун. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар?
Эми негизгисинен айтып бүттүк окшойт. Анан калгандарын ар бир клиент келсе, ар бир кардарга өзүнчө графигин кээ биркилер бизден сурап атышат. Баягы күздө биз эми айыл жергесинде жашаганга байланыштуу баягы тыйын болгон убакта же күздө жайлоодон мал түшкөн кезде дегендерге кварталга бөлүп берген мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Азыр мисалы 3 айда бирге бөлүп беребиз. Ошол эле 2 жылда 3 ай сайын төлөп турат да. Ушундай. Төлөмүн 3 айда квартал сайын төлөйт. Квартал сайын төлөйт деген мүмкүнчүлүктөрдү дагы карап атабыз. Ошол башка негизгиси. Бул дагы жакшы мүмкүнчүлүк экен. Мага жакты. Урматтуу көрөрмандар, эч кайсы компанияда мындай кварталга бөлүп төлөө дагы жок, ай сайын төлөп жүргөн учурлар бар. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү дагы сиздер колдонуп калсаңыздар болот. Айтайын дегенибиз, азыр мына келген кардарлар 1-чи этаждан баштап 5-чи этажга чейин, 8-чи этажга чейин алса болот да. Ооба, 8-чи этажы мансард, 7-ге чейин толук сатылып сатылат да. 8-чи этаж мансардты дагы сатууга чыгардык, бирок бааларын ал жактыкы төмөнүрөөк болот. Бул основнойго караганда. Кааласаңыздар мансардтан 8-чи кабаттан алсаңыздар болот экен, же болбосо 1-чи этаждан дагы батирлерди алсаңыздар болот. Бул магнат турак жайы жалаң гана жашоо үчүн болот да. Астында подвалында мен билишимче бир өзүнчө здание болот. Ооба, подвалына биз атайын өзүбүзчө ойлонуп эме кылып, бул эми баягы любой эле азыркы шарттын замандын талабы болгон фитнес зал кыла турган болдук. Өзүбүздүн атыбызда калат, ал жерде өзүбүз иштетип, өзүбүз полный оборудованиясын толуктап, мындай заманбап бир кызыл театр фитнес зал кыласат. Жакшы. Парковкасы бар, детский площадкасы бар. Детский площадкасы. Астында фитнес залы болот. Андан нары лифт дагы бар. Ооба, биз 7 этажга чейин лифт көтөрүлөт. Лифттерди буга чейин биздин анча-мунча катталуучуларыбыз Инстаграмдан көрүп атса керек, Жалал Абадта дагы куруп аткан домубуз бар, ошол жактан дагы көрсө болот. Биз өзүбүздүн Кыргызстанда чогулган, бирок тетиктери Кореядан келген Hyundai лифттерди коюп бергенбиз Жалал Абадка. Бул жактыкын дагы азыр ойлонуп атабыз, ошолор менен договор түзгөн. Эми толук айта албайм, именно Hyundai лифттен алабыз деп, бирок сапаты ошонун тегерегинде болот деп жооп бере алам да. Андан сырткары бул лифт болот бир подъездде, анан кийин мен айтайын деген 7 этаж болгондуктан бир подъездде 3, анан 4 эле квартира болот да. Мындайча айтканда бул киргенде бир подъездде 5-6 квартира деп ызы чуу боло турган шарт болбойт да бул жерде. Анан биз планировкаларды дагы ушундай кылганбыз. Кээ бир кардарларыбыз азыртан айтып атышат, планировкасы аябай чоң экен, 2 комнаттыкы, 3 комнаттыкы деп эме кылышыпчы. Бул эми азыркы замандын талабы боюнча ушундай. Мурдакы эски үйлөрдө мисалы 3 комнат квартиранын 60 квадрат болсо, азыр биздики почти 90 квадрат. 2 комнаттар 80 квадраттар бар, 68 квадраттар бар, ушундай да. Ошол анан планировка боюнча дагы могу жерден көрсөтүп койсок болот, 1-2 эмелердин 3 комнат мисалы 3 бөлмөлөрдү көрсөтөйүн, урматтуу көрөрмандар. Моундай бир өзгөчө жасалган 3 бөлмөлүү батир ушундай болот. Бул эми азыркы замандын талабына килебештери кенен болгон үчүн, мисалы зал деле залына өзү эле 21 квадрат, почти 21 квадрат. Бул аябай чоң залдар, конок тосконго, башка алганга. Анан өзүнчө дааратканасы, душ ваннасы отдельный болгон үчүн, ушунун баары 3 комнат болгон үчүн баягы азыркы замандын талабы менен почти 90 квадрат болуп атат да. Анан биздикилер келип эле квадратына көбөйтүшүп эле кымбат болот, башка болот деп биз баягы жөн эле воздух саткан жокпуз. Ошол ар бир квадраттын өлчөмүн эсептеп, анан ошого жараша баягы элдин суроо талабы ушуга болгон үчүн ушундай чоң квадратураларды эсептеп чыктык да. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, баардыгыңыздарга сунуштайбыз. Кызылкай шаарында негизинен сапаттуу жана ишеничке кирген 3-4 эле компания болсо, ошолордун бири
Töölөс Строй курулуш компаниясы экенин далилдеп отурат. Андыктан баардыгыңыздар ушул жерден батир сатып алсаңыздар болот. Эч кандай күмөн сурабастан, отпостон, баягы атакул жана ошондой ыдырыс айкелерибиз айткандай, инфаркт болбойм десеңиздер ушул жерден келип батир алсаңыздар болот экен. Анткени ал байкелерибиз деле документке так өзүнүн сөзүнө кепилдик берген инсандардын бири десем болот. Ошолордун катарында эле сиздер дагы ушул жерден батирлердин эң мыктыларын алып калыңыздар дейли. Мен болгон сырларды сиздерге ачып бердим. Болушунча калганын өзүңүздөр келип договор кылсаңыздар болот. Дагы кандай маалыматтарды бере алабыз? Ошолордун негизгисинен мен Кызыл Кыянын шартына байланыштуу, бизде курулуп жаткан үйлөргө байланыштуу бул биздин кире беришти жабык кылып тосуп туруп, анан ушул жерде жашаган машинелер деле кирет. Калган машинелерди киргизбей турган, мындайча айтканда, орусчалап айтканда закрытый двор кылабыз. Сыртынан дагы жабып туруп, бул жерге шлагбаум коебуз, ар бир жителге бирден туруп беребиз, ошол иши машинесинен келип басканын ачыла турган бул. Ушундай шартта бир Кызыл Кыяга бир мындай жаңылык кылып, бизде эми Ошто, Жалал Абад, Бишкекте көөлө көрүп жүрсөңүздөр керек, ошол условияны биздин Кызыл Кыя шаарына дагы алып келели деген ниеттебиз азыр. Жакшы көркүнчүлүк, урматтуу көрөрмандар, келип туруп өзүңүздүн автоунааңызды, өзүңүздүн батириңиздин алдына коюп койсоңуз болот экен. Башка сырттан келип эле коюп отурган мүмкүнчүлүктөрдү бул компаниянын тосуп жаткан учуру. Себеби сыртынан өзүнчө бир коргонтусу бар. Коргон обязательно тосулуп, анан ошого эле кошо кетели, жана айтпай калдык, Кызыл Кыя шаарда баардык эле жашоочулар билет. Суунун үзгүлтүксүзү саатына саат өчүп убактысы жок болгондон биз өзүбүзчө 50 кубтан 2 резервуар даярдалган проект боюнча 100 куб. 50 квартирага, мындайча айтканда бизде 40 чемда квартира бар, 48 квартира. Ошого 100 куб запас суу болот да, постоянный суу үзгүлтүксүз берилип турат. 24 саат. 24 саат үзгүлтүксүз суу болот. Толук ишенем. Жакшы, Кызыл Кыя шаарында негизи суу дагы кыйынга турат. Өзүңүздөр билесиздер, жашап көргөн адамдар, ушул жерде жашоочулар силерге дагы бир жакшы мүмкүнчүлүктү жаратып аткан бул компания экен. 24 саат сууңуз токтобой чыкса кандай жакшы. Ушундай күн ыстык да. Урматтуу көрөрмандар, мына ушинтип Töölөс Строй курулуш компаниясынын техника боюнча директору Маматулу Мээрбек менен маектештик. Колдон келишинче жакшы бир маалыматтарды алып бергенге силерге аракет кылдым. Маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Келип туруңуздар, ушул кардарларга да айта турган күтөбүз. Биз буюрса бул 2-3 айдын ичинде азыр экөөбүз кызматташып, ушул батирлерди буюрса өз ээлерине жеткирип, аманатыбызды убагында аткарып бергенге кепилдик жарат беребиз деген ниеттебиз. Чоң рахмат. Дагы жолу ачылып билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, эми мен ушул батирлердин баардыгын сиздерге так жеткирип берип турам. Бизден алыстабай, биздин каналдарды калтырбастан көрүп туруңуздар жана Töölös Строй курулуш компаниясынын Instagram баракчасына да катталып коюшту унутпайлы. Маалыматтардын свежийин ушул жактан көрүп турасыздар. Көрүшкөнчө, чоң рахмат.